алгачкы адам дагы кызыгуучулуктанбы же зарылчылыктан уланбы Айтор алдыңкы күндөрү кандай аба ырайы күтүп тургандыгын алдын ала божомолдоого аракет кылган. Бирок Аристотелдин аркасы менен метеорология илиминин расмий пайда болгон мезгили катары биздин заманга чейинки 4-кылым эсептелип келет. Ошондо акылман грек өзүнүн Метеорологика аттуу эмгегин жазган. Анда кометалар жамандыктын жарчысы, ал эми күн жерден алдаганча чоң болушу мүмкүн деген сыяктуу кызыктар көп болгон. Ошондой эле Аристотель жер бетиндеги түрдүү жаратылыш кубулуштарын муздак аба массаларынын кыймылы менен байланыштырган. Бүгүнкү күндө метеорология абдан өнүккөн илим болуп саналат. Анда алдыңкы технологиялар пайдаланылып келет. Бул илим саясий түзүм жана мамлекеттик чек аралардан жогору турат. Дүйнө жүзүндөгү метеоадистер бири-бири менен тыгыз байланышта иштешет. Ошондо гана алар болушунча так божомолдоолорду жасай алышат. В Казахстане первые систематические наблюдения были начаты в 1848 Казакстанда алгачкы системалык байкоолор 1848-жылы жүргүзүлө баштаган. Башында аба ырайын божомолдоочулар абанын басымын, ылдамдыгын жана температурасын гана алдын ала айта алышса, кийин метеорологиялык тармак кеңейип, 1928-жылга карай метеостанциялардын саны 153гө жеткен. 1932-жылы Алматыда гидрометеобюро негизделип, синоптикалык карталарды, кыска мөөнөттүк аба ырайын болжомолдоолорду түзүү ишин баштайт. Жыйынтыгында медбюронун курамына гидрологиялык жана айыл чарбалык божомолдоолор тармактары киргизилген. Медбюро вошел в сектор гидрологических прогнозов и сельскохозяйственных прогнозов. Казактан метеорологиялык жактан алып караганда кызыктуу өлкө. Континенттин чок ортосунда бардык дүйнөлүк океандардан алыскы аралыкта жайгашып, биз өзгөчө климатка ээбиз. Муну илимий тил менен чукул континенталдык климат деп аташат. Ал эми биздин баш калаабыз дүйнөдөгү эң суук борборлордун экинчи тизмегинде турат. Мы подвержены всем синаптическим процессам, как с севера. Биз түндүк, түштүк, чыгыш жана батыштан бардык синоптикалык процесстерге көз карандыбыз. Аймагыбыз дагы чоң болгондуктан биздин климат чукул континенталдык болуп саналат. Эгерде байкасаңыздар, бир күндүн ичинде эле абанын температурасы чукул өзгөрүп турат. Түндүктөн муздак шамалдар келсе, бир сутканын ичинде эле муздак аба массалары түштүк аймактарга чейин жетип, температура төмөндөп, түнкүсүн -30 градуска чейин түшүп кетет. Ночные температуры понижаются до -30 градусов. Жалпы дүйнө жүзү боюнча метеорологторго иштөө кызыктуу. Жер бетинин климаты чукул өзгөрүп турат. Буга адам гана күнөөлүү эмес. Биздин сүйүктүү жылдызыбыз болгон күн дайыма өзүнүн активдүүлүгүн өзгөртүп, ал эми жер планетасы акырындык менен өз траекториясын өзгөртүүдө. Ал эми жер астында дагы тектоникалык жашоо деген бар. Мунун бардыгы аба ырайынын өзгөрүүсүнө таасирин тийгизет. Адистер болсо күн сайын 24 саат бою тыным албастан мунун баарын талдөөгө аракет кылышат. Себеби аба ырайын божомолдоо бүгүн көчөгө кол чатыр алып чыгуу керекпи же жокпу деген маселени гана чечпейт. Авиация, кеме менен деңизде сүзүү, айыл чарбасы сыяктуу көптөгөн тармактар аба ырайына көз каранды. На сегодняшний день наблюдательная сеть Казгидромета Бүгүнкү күндө Казгидрометтин байкоо жүргүзүү тармагы 347 метеорологиялык станциядан турат. Анын 226сы кадимки метеорологиялык станциялар. Башкача айтканда, аларда адам тарабынан атмосфералык басым, абанын температурасы, шамалдын ылдамдыгы сыяктуу байкоолор жүргүзүлөт. Мындан тышкары 121 автоматташтырылган метеорологиялык станция бар. Ал жакта байкоолор саат сайын маалымат топтоочу бирдиктүү борборго келип түшүп турат. Мындан тышкары бизде 9 аэрологиялык метеостанция бар. Аларда радиозонддор учурулуп турат. Бул радиозонддор орточо 25 чакырым бийиктикке чейин учуп жетишет. Аба ырайын божомолдоочуларга бийиктен метео параметрлердин жайылышын билүү абдан маанилүү. определение метеопараметров с высотой. Бүгүнкү күндө аба ырайынын алдын ала божомолдоо үчүн адам баласы станциялар, зонддор, радар жана космостук станциялар сыяктуу ар түрдүү куралдарды пайдаланат. Анан албетте мунун катарына суперкомпьютерлер менен жакындан бери жасалма интеллект дагы кошулду. Божомолдор улам так жана узак мөөнөттүү болгону менен биз 100% атмосфералык мыйзам ченемдүүлүктөрдүн сырын ачтык деп айта албайбыз. Метеорология илими өнүгүүсүн улантууда.